Арбаңыздар, кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Арбаңыздар, кадырман кыргыз калкым, кыргыз руху көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Адаттагыдай эле кыргыз рухунда кыргыздын салттуу баалуулуктарын салмактуу дөөлөттөрүнөн сөз кылабыз. Бүгүн биз үй бүлө куту, үй бүлөнү кармаган аял заты, кайнене, келин маселесине кененирээк токтолобуз. Себеп дегенде жыл өткөн сайын адамдын кулук мүнөзү, баалуулуктар өзгөрүп аткан учурда кыргыз бойдон калуу маселеси дагы деле күн тартибинен чыга элек. Себеп дегенде адам канчалык өнүккөн сайын, коом өнүккөн сайын баалуулуктардагы, талаптардагы, мүнөздөр дагы өзгөрүп жүрүп отурат экен. Өзгөргөн мүнөз, өзгөргөн кыял, өзгөргөн баалуулук маселесинде кыргыздын үйүнүн кутун кармаган, ынтымакты кармаган эне менен келин маселеси тууралуу бүгүн дагы бир ирет баса белгилеп коюуну туура көрдүк. Кыргыз үй бүлөсү, кыргыз коому канчалык ошол дүйнөлүк агымдардын же болбосо дүйнөлүк баалуулуктардын таасиринде өзгөрүүгө учураганы менен кыргыз үй бүлөсүндөгү орун, кыргыз үй бүлөсүндөгү нуска, кыргыз үй бүлөсүндөгү баалуулук ошол боюнча жашап келет жана улана берет. Анын үлгүсү катары мына азыр эле көрсөтүүнүн башталышында Гүлзат Байзакова эжебиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти өзүнүн супсулуу болгон келиндери менен бирге баягы өнөрдү да алып кетип, ошону менен катар наркты, салтты дагы алып кетип, жакшынакай бир үлгү көрсөтүп кирип келдиңиздер да. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол менен бирге эле кыргыз элинде нарктуу аталар, набаттуу байбичелер, наздуу кыздар жана намыстуу жигиттердин болушу бул үй бүлөдөгү мамиледен түзмө-түз көз каранды. Себеп дегенде үй бүлөдө ырк болсо, мамиле жакшы болсо, сөзсүз түрдө ошону көргөн бала дагы ошондой өсөт, тарбия да ошондой болот. Демек биз айтып жүргөн уңгу жол, дүйнөлүк бийиктикке апарчу жолдун бардыгы ошол биз айтып аткан үй бүлөдө өсүп жана өнүп чыгаарын баса белгилейбиз. Ушул багытта сөз кылуу үчүн биз студияга конокторду чакырганбыз. Куш келипсиздер. Кыргызда макал бар, кайнене айбаттуу болсо, келин уяттуу болот деп. Ушуну көп аялдар унутуп калат да, ошого маани бербейт. Ушуга келип токтоло турган болсок, мисалы ошол жолулуулук, жолу кичүүлүк дегенде келин менен кайнененин ортосун алганда кайнененин жолулуу болгон ар дайым. Келиндин жолу кичүү болгон. Келген келин ошол жолулуулук, кайнененин жолулуу, ошол кайнененин айтканын уккан, тарбиясын көргөн, өзүнүн жолун ошого туштаган. Келин менен кайнененин ортосундагы болуп жаткан көйгөйлөрдүн бардыгы тең алардын бала кезинен төрөлгөндөн баштап болуп жатат. Ошондуктан эгерде кайнене өзүнүн бала кезиндеги ата энеси менен болгон мамилесин оңдой албаса, анын уландысы эле кайра келип келинине келет да. Келиндин дагы барып ошол келин болуп барды, ал жакта кайнене менен, кайната менен же күйөө менен түзө албай жаткан мамилесин бар тең ал өзүнүн ата энесинен эле ичип келген проблема болуп атат. Мисалы мен келин болуп баргандан кийинки убакка чейин кайнатам сен деп айткан эмес, силер деп айтчу. Кайрылганда дайыма силер деп айтчу да. Бул деген ошол кыргыздын ушундай жакшы бир салты да, бала менен ата эненин ортосунда, келин менен ата эненин ортосундагы ушундай сый мамиле, ошо улуулар көрсөтүш керек ошо сыйды. Анан кийин келиндер, жаштар анан кийин ошо сыйга сый менен жооп бериш керек. Жаштардын, келиндердин мындай эмгектенген билими, илими өтө жогору болуп турат. Ошон үчүн ошонун баарын бир салмактап, ошол эле нарк дөөлөттөрүбүзгө таянган, бирок келин менен кайнененин ортосундагы бир жаңы мамилелер калыптаныш керек деп ойлойм. Чыгармачыл балдарды неге камап отурушум керек? Буларды ата энеси окусун деп окуткан, институтта окуткан, консерваторияда окуткан, ана буларды мен келин кылып алгандан эле отургула, балдар баккыла деп койгонум туура эмес. Ошон үчүн мен булардын өсүп өнүгүшүнө, дүйнө жүзүнө кыргыздын аспаптардын таанытышына мен чын жүрөктөн тилектешим. Жеңем экөөбүз дайыма сүйлөшөбүз, экөөбүз аябай бактылуу кыздар экенбиз негизи депчи. Анткени ар бир үй бүлө эми ар түрлүү болот да, адамдарга жараша, билимине жараша. Биз болсо ушу апамдай кайненеге, апам атамдай адамдардын үй бүлөсүнө туш болгон биз чынында бактылуу кыздарбыз деп экөөбүз дайыма сүйлөшүп келебиз. Анткени апам бизге эч качан ай келин деп дагы сүйлөгөн эмес да. Эне кызын
кийин башка бирөөгө кетет деп баары да айт экен. Ай анан барган жериңе минтип айтпасын, кыялыңды оңдо, мисалы үчүн тамак жасаганды үйрөн, барган жериңен айтпасын деп өзү каалайбы, каалабайбы ар жагынан ошентип үйрөтөт экен. Биздин убагыбызда келиндерден жок азыр. Айтканды укса, келиндин кысматы кайнененин жашартат экен. Картпайт экен. Ошо угуп турса, кайнене жаш боло эле картайбай акыл эси менен тунук болот экен акылы дагы. Чынар эже, сизден баштайлы. Заман өзгөрдү деп атабыз, башка деп атабыз, бирок түптүү баалуулуктар эч качан өзгөрбөйт. Мына ошол баалуулуктун алкагында сиз көргөн, сиз көрүп жаткан үй бүлө маселесиндеги ушул багыттагы ойлоруңузду айтсаңыз. Илгертен кыргыздын айткан сөзү бар, макал. Ата аска, эне булак, бала ортосунда жанган шамчырак деп. Өзгөчө балага өзгөчө мамиле кылган себеби ушу тукумубуз үзгүлтүккө учурабаса экен, асыл тукум уласак экен деген ниет менен келин алганда, ушу келинди өтө сыйлаган, сыпаа мамиле жасаган кыргыздар. Себеби келиниңе кулдай мамиле кылсаң, курсагыңан чыккан бала ким болуп төрөлөт? Кул болуп төрөлөт да. Ошондуктан келинге өтө сый мамиле кылган. Сый деген нерсе өтө керектүү сапат экен да. Мындай апа жупа болуп кетпеш керек келини менен. Азыркы заманда ошондой болуп атпайбы? Келгенде эрип эпчип эле бардыгыбыз ушу келин келди деп эле жумшак мамиле кылып, ушундай туура эмес жолго салып койт экенбиз да өзүбүз эле келинди. Кыргызда макал бар, кайнене айбаттуу болсо, келин уяттуу болот деп. Ушуну көп аялдар унутуп калат да, ошого маани бербейт. Кыргыздын салттуу коомунда кайнененин орду, эненин орду кайсы жерде болуш керек, келиндин орду кандай болуш керек? Бүгүнкү күндө ушул маселенин келип чыгып аткан себеби кандай? Түбүндө кандай эле, өзөгүндө кандай эле? Деги эле кыргыздын өзүндө бул маселе болгонбу, болбогонбу деген көп ойлор болот да. Анан баягы карап отурсам, биздин ата бабалар байыркы заманда айлана тегерекке көз жүгүртүп, деги эле бул дүйнө кандай түзүлгөн, жан жаратылыш кандай түзүлгөн деп акырын аңдап отуруп, анан бир ушул дүйнөдө улуу бир чоң мыйзам бар экенин аңдашканда, анан ошол мыйзамдын негизинде ушу бүтүн жан жаратылыш ирээттүү жашап атат да. Демек ошол мыйзамды адамдын коомуна алып келиш керек деген маселе болуп, анан бул ушул нерсе, ушул мыйзам жол деген сөз менен келген да. Ошондо байыркы кыргыз коомунда ушул жолулуулук, жолу кечүүлүк деген нерсе бүтүндөй адам мамилесин каршы терши тепчип турган. Анын ичинде, мисалы үчүн, улуу кечүүнүн жолун айтпаганда, аял эркектин жолун айтпаганда, кайнене келиндин жолун кандай тепчиген деген суроо өзү келип чыгат да. Башкача айтканда, байыркыда кандай эле, өзөгүндө кандай эле, анан ал азыр кандай болуп калды, эмне үчүн ушул маселе чыгып атат? Ушуга келип токтоло турган болсок, мисалы, ошол жолулуулук, жолу кечүүлүк дегенде келин менен кайнененин ортосун алганда, кайнененин жолулуу болгон ар дайым. Келиндин жолу кечүү болгон. Келген келин ошол жолулуулук, кайнененин жолулуу, ошол кайнененин айтканын уккан, тарбиясын көргөн, өзүнүн жолун ошого туштаган. Эми анан мына мынтип айтып келгенде эле айтышат, анан кечки эле анан келин ошентип эле жүрө бергенби деген. Жок, бул нерсе байыркыда мындай бир жерде катып калган эме эмес да, баягы ай төгөрөк айланып турган. Бирде кайнененин жолу улуулукка чыкса, бирде келиндин жолу улуулукка чыгып турган да. Анан менден сурап калышат да, кайсыл убакта келиндин жолу улуу болуп калат кайнененин? Болбосо кайнененин жолу ар дайым улуу болуп келген да деген суроо болот да. Бул келин өзү келген үйүнө, деги эле ошол келген журтуна бул кут болот. Себеби ошол журттун тукумун улай турган адам болуп келип атат. Ошол журтка алганда келин менен журттун экөөнү тараз алса, келиндин жолу жалпы ошол келген жерге улуулук кылган. Ошол үйүнө эмес, жолуна улуулук кылган. Ал жагынан өңүтүнөн алып караганда, мисалы, келин ошол журтунун тукумун улап, курсагына ошонун уругун түйгөндөн баштап,
анын жолу улуулукка өткөн. Ошондо кайнененин жолу кичүүлүккө түшүп калганда. Мына ошентип кыргыз коомунда бүт баары айт төгөрөк айландырып, бирде келиндин жолун улууласа, бирде кайнененин жолун улуулап, анан экөөнүн мамилеси анан мамыр жумур ымала болуп кеткен да. Мына ошол жерден маселе чыккан эмеспи деп ойлойм. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле байыртадан келаткан бир татаал мамилелерге кирет да. Бул бүгүн эле пайда болгон жок. Мунун байыртадан келаткан бир өзгөчөлүктү бар да. Бирок өткөн замандарда келин менен кайнененин ортосундагы мамиле анчалык татаал болгон эмес. Себеби жашоо тиричилигибиз оңой болгон. Бир калыпта андай бир чоң өзгөрүүлөр жок. Азыркы күндөгүдөй мамилелер жок болгондуктан улуунун кичүүнүн улууга баш ийүүсү, келиндин кайненеге баш ийүүсү сыяктуу нерселер бир калыптанып калган, закон түрүндө жашагандагы эч кандай кыйынчылык туудурган эмес. Бүгүнкү күндө болсо биз ааламдашуу доорунда жашап атабыз. Ааламдашуу доорунда эгер биз өзүбүздүн улуттук каада салттарыбызды, нарк дөөлөттөрүбүздү, руханий байлыктарыбызды сактабасак, биз башка улуттардын арасында сиңип жок болуп, мындай илимий тил менен айтканда ассимиляцияга дуушар болуп кетишибиз мүмкүн. Муну менен биз улут катары жок болушубуз мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн ушу өтө бир актуалдуу маселе катары ошо кыргыз элинин улуттук нарк дөөлөттөрүн сактап калуу. Ошонун ичинде ошолорго жараша үй бүлөдөгү, коомдогу, улуу кичилер арасындагы мамилелерди калыптандыруу маселеси келип чыгып атат. Анан биз бүгүн талкуулап жаткан келин менен кайнененин ортосундагы мамилелер бүгүнкү күндө өтө татаалдашып баратат. Себеби бүгүнкү келин менен бүгүнкү кайнене башка нерселер. Муну биз так кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү кайнене, мисалы мен деле кайненемин. Кайнене болгондо дагы небере келинге дагы кайнене болуп калган учурдамын. Анан ушул кезде деле ошо мурдакыдай эле боло берет деп ойлоо туура эмес. Себеби заман башка, доор башка. Жаштардын, келиндердин мындай эмгектенген билими, илими өтө жогору болуп турат. Ошон үчүн ошонун баарын бир салмактап, ошол эле нарк дөөлөттөрүбүзгө таянган, бирок келин менен кайнененин ортосундагы бир жаңы мамилелер калыптаныш керек деп ойлойм. Себеби кайнене дагы өзүнө бир милдеттерди алыш керек. Келин дагы өзүнчө бир милдеттерди, ошо заман талабына жооп бере тургандай. Турмушта эмнени көрүп жатабыз? Кыздар өзгөчө турмушка чыга элек жатып эле кайненеси жок болгондугун каалашат экен да. Чогуу жашабайын деп. Ошондой үй бүлөгө туш келсем, же болбосо эң улуусу болсом, тез эле бөлүнүп кетсем деген ойлор менен жашашат. Мунун өзү ошо келиндин бар элек жатып эле ошол кайненеге карата бир мындай тетири ойлорунун, тетири мамилесинен кабар берет да. Мына ушундан качышыбыз керек. Жанагы буякта айтылган сөздөрдөй ата эне кызын тарбиялоодо ошол кайсы жерге түшсөң, ошол үйдүн жибин улап, угун улап, андан ары ошолордун бүлөсү болосуң деп, мындай так кесе бир тарбия бериш керек да. Сен кайра кайтып келбейсиң. Ошол үйгө жашайсың, ошо жолдошуңду сыйлашың керек деп. Мен дагы ошо маселелердин татаалдашындагы негизги себеп катары жаштардын, үйлөнүп жаткан жаш жубайлардын мамилесине дагы байланыштуу деп ойлойм. Эгерде күйөөсүн сыйлаган келин болсо, ал анын ата энесин да сыйлайт, ал анын энесин да сыйлайт, көтөрүмдүү болот, чыдамдуу болот. Эгерде күйөөсүн сыйлабаса, анда ошол жанагы терс мамилелердин баардыгы утурлап чыга берет. Бир тойдо келинин айткан сөзүн эсимде калды да, апам менен дейт, кайненесин айтып атат. А дегенде келин болдум дейт апама. Андан кийин кайненеме алсын болдум дейт. Таскагы чыгып, тажрыйба алып, башы батып, багалдары каткан кезде кайненеге алсын болуп чыга келет келин. Андан кийин кайненеме мен тең туш дос болдум дейт. Азыр кайненем менен мен курбумун дейт. Бардык оор маселелеримди, татаал нерселеримди, эч кимге айтпаган сырымды кайненеме айтам дейт. Бул дагы менимче ошо кайнене менен келиндин ортосундагы мамилелердин өзгөрүшү, ошолордун мазмуну жөнүндө кабар берет деп ойлойм. Мисалы кайнене, келин салттуу түрдө, багыттуу түрдө биз атын атаганбыз да, мисалы коомдо ар бир мүчөнүн аты бар кыргыздарча.
бирок дагы баары эле адам да түбүндөчү адам. Эгерде чындап адамгерчилик мамиледен адамгерчилик пайдубалдан мамиле кыла турган болсо, андай чек аралар мээрим менен, сүйүү менен жалгашып, мындай билинбей кетиши мүмкүн да. Жанагынчалык кайсы бир деңгээлде баягы кырды бычак болбосо дагы, жанагындай кырылуу учурлар азыраак болотпу деген мындай ой келди да бир-биринен кийинче. Ал эми сөзү уласаңыз да ушундай жана чек ара ал каерден бүтөт, каерден башталат? Ушул айтып берсеңиз да. Абдан жакшы суроо. Мен жогоруда айтылган эжекелердин сөздөрүнө абдан кошулам. Аябай курч абдан сонун сөздөрдү айтышты. Эгерде биз ушул теманы азыр баштабасак, эгерде ушул теманы аябай актуалдуу деп коюп, биз өзүбүздүн жаштарга бир жакшы тарбия бербесек, бул чындыгында аябай катуу коркунучта турат да. Эгерде ушул эле темп менен кете бере турган болсо, анда ажырашуулардын саны мындан дагы көбүрөөк болот. Ошондуктан азыр абдан жакшы айттыңыз, чек ара дегендичи, чек ара чындыгында кармалыш керек. Мындай үй бүлөлүк иерархия деп коет да, бул үй бүлөдөгү тартип. Бул кайнене менен келиндин ортосундагы, жосо үй бүлөнүн ичиндеги мамилелер, бул башка жактагы илимдерди биз албашыбыз керек. Эң негизгиси биз өзүбүздүн ата тектерибиз, өзүбүздүн апаларыбыз, аталарыбыз кандай кылган, биздин апаларыбыз менен өзү келиндердин ортосунда кандай мамиле болгон. Мына ошону эле улап кете турган болсок, биз туура жолдо кеткен болобуз. Ошондуктан бул жакта жаңы нерсени ойлоп табыштын вообще кажаты жок да. Эми сиз чек ара деп аябай жакшы айтпадыңыз. Ошо үй бүлөлүк иерархия деп койчу, ошо үй бүлөлүк тартип деп коет да. Эгерде үй бүлөдөгү тартипти сактасак, биз эч качан үй бүлөдөгү мамилелер бузулбайт да. Мисалы үчүн жол тартиби бузулганда сөзсүз биз аварияга учурайбыз, сөз кырсыктарга учурайбыз. Ошол сыяктуу эле үй бүлөнүн ичиндеги абалындагы биз эгер чек араны бузсак, эгерде ошол тартипти бузсак, анда сөзсүз ал жерде жаман көрүнүштөр болот. Мисалы үчүн кайнене менен келиндин ортосуна мен өзүм дагы 43 жылдан бери келинмин, кайненемин 10 жылдан бери. Үй бүлөлүк тартипте баягы кайнене өзүнүн орду бар. Мына эжек аябай сонун айтып кетти. Кайнененин өзүнүн орду бар да. Атанын өзүнүн орду бар, апанын өзүнүн орду бар. Бизде азыр ошол чек араны бузуу деген маселе аябай чоңоюп өсүп кетти. Биз келиндер келип алып туруп эле кайнененин жанына туруп алабыз. Бир орунда туруп алабыз да. Анан кайнене менен айтышып баштайбыз. Жосо кайнене ылдый түшүп алат келиндин жанына барып, ага теңиш катарында же бир мындай күңдөш сыяктуу болуп, аны менен каршылашып чыгат да. Ошондуктан кайнене өзүнүн ордун билсе, ал өзүнүн баягы тартибин, тарбиясын, өзүнүн ыйманын жакшынакай акыл насаатын айта турган болсо, келиндей карай турган болсо, анда бул жерде чек ара бузулбайт. Эгерде келин дагы келип туруп кайнененин орду өтө бийик экен, ал сен тааныбасаң дагы, сен бүгүн бул үй бүлөгө жаңы келсең дагы, сен ал өзүңдүн таандап алган жарыңдын апасы экенин биз унутпашыбыз керек да. Эгерде чындыгында биз күйөөбүздү сыйласак, күйөөбүз бактылуу болсун десек, күйөөбүз менен бактылуу бололу десек, жоксо күйөөбүздү капа кылбайлык, аны сыйлай турган болсок, анда анын апасын сөзсүз сыйлашыбыз керек. Себеби күйөө сөзсүз апасын тандайт. Апасын эч качан таштап кетпейт, ал туурабы? Ошондуктан чек ара бузулган, бул жанагы жол эрежесин бузган, аварияга учураган сыяктуу эле. Азыр өзүн өнүктүрүү деген түшүнүктөр пайда болду да. Өздүк жеке тынчтык деген түшүнүктөр пайда болду. Өздүк чек ара деген пайда болду. Өздүк баалуулук, өзүн өстүрүү деген түшүнүктөр пайда болду да. Анан келиндер ошондой өзүн сүйүү деген түшүнүк пайда болду. Ошондой өзүн сүйгөн, өзү менен алектенген, өзүн өстүрүүгө умтулган адам келин болгондо кантип ошол салттуу түшүнүк же салттуу баалуулукка сыйыш керек деген бир суроо да. Эне кызын кандай тарбияласа, келин болгондо алам сен мындай бол, ошол үйдүн бүлөсү болосуң, ошол үйгө сиңип кетишиң керек, ошол үйдүн мыйзамдарын аткарышың керек, эрежелерин аткарышың керек, кайненең менен, күйөөң менен жакшы мамиледе болушуң керек деген акыл насаатты эне кыздын кулагына куюп, кичинекейинен баштап үйрөтүп туруш керек, кулагына сиңдириш керек. Анан кийин азыр биз ошол жактан тайып аткан кезибиз. Ушул көп кыздарды энелери ушундай тарбия бербей, кыздар чыдамы жок болуп, анан кийин баргандан кийин, анан кийин мен ушундай өстүм эле, өнүктүм эле, мен ушундай өнөрлөргө ээ болдум эле, анан кийин мен кантип эле анан кийин келин болуп ушинтип отуруп калам тигүү дебестен баягы өзүнүн ордун билип, жогору айткандай, анан кийин кайненесин сыйлап, күйөөсүн сыйлап, анан ошол үйдө ынтымактуу жашап кеткенге аракет кылыш керек. Бул дагы өнүгүүнүн бир түрү, бул дагы өсүүнүн бир түрү.
бул дагы аябай чоң билим. Ушу салттуу билимди кармап, ошо жакшы келин болуп, ошол үй бүлөгө бүлөө болуп, ошол үй бүлөнүн тукумун улап кетиш бул дагы абдан чоң иш. Ошон үчүн эң биринчи кыздарды энелер ошо кийинки турмушка туура тарбиялаш керек. Өзүнө эле тарта бербей, кайра өзүнө эле келе бербей, келе кой кызым, мага келип кет деп утур чакырбай, ошол сыйың менен бол кызым. Биздин үйгө келсең, жолдошуң менен гана келип тур. Биз чакырганда келип тур деген эрежелерди энеси бериш керек да. Анан кийин кыз дагы чыдамдуу болуш керек. Келин болуп барганда. Себеби деген келин болуп, анан кийин башка үй бүлөгө барып сиңип кетиш бул өтө кыйын нерсе. Өтө кыйын. Адамдын, келиндин, кыздын психологиясында ушундай чоң өзгөрүүлөр болот. Анан кийин ошол үйдүн тартибине көнүп, ошол үйдүн эрежесин баарын сактап, ошо кайненеси эмне деп айтканга ошонун баарына көнүп, күйөөсүн сыйлап, энесин сыйлап батып кетиш бул деген өтө чоң иш да. Мисалы мен келин болуп баргандан кийинки убакка чейин кайнатам сен деп айткан эмес, силер деп айтчу. Кайрылганда дайыма силер деп айтчу да. Бул деген ошол кыргыздын ушундай жакшы бир салты да. Бала менен ата эненин ортосунда, келин менен ата эненин ортосундагы ушундай сый мамиле, ошо улуулар көрсөтүш керек ошо сыйды. Анан кийин келиндер, жаштар анан кийин ошо сыйга сый менен жооп бериш керек. Мен өзүмдүн апаман укканым бар. Жок дегенде бирөөсү эстүү болуш керек дейт да. Же кайненеси, же келини эстүү болуш керек. Ошондо жанагындай чыңалуулар өзүнө чечилип жолго салынат депчи. Урушду эстүүсү токтотот дегенде. Эгерде экөө тең эстүү болсо, анда жанагындай гармониялуу, ырашкерлик үй бүлө болот депчи. Мен Эркин апа сизге сөздү улайын деп атам. Сиздер көргөн тарбия, сиз өзүңүз көргөн улуулардын тарбиясы, сиз өзүңүз дагы 80 ашып кадырлуу карылык куракка жеткен адамсыз. Ошол сиздер көргөн кайнене келин мамилеси кандай эле? Ошол тууралуу айтсаңыз. Негизи кайнене жаман жакты айтпайт экен, жаман болсун дебейт экен. Кантелик киши жаман жакты немесин, ыйгарсын келиндерге. Анан азыркы келиндер эми жаштар эми капа болбосун. Ал убактагыдай салыштырмалуу болбой жатат. Рахмат апа. Бар болуңуз. Эгерде кайнене көңүлүнө жаккан, ниет бурган келинине өзүнүн касиетин өткөрөт депчи. Керек болсо ошондойлордун окуялары дагы санжаралык маалыматтарда айтылып жүрөт. Мисалы, ушул бүлөнүн кутун эне кармап атпайбы? Кайсы доор болбосунчу, байыркы доордо эле азыр деле. Ошол энеси канча келини болсо да ошого ниет койгон, ушундай баягы чачпагын көтөрүп сөзүн уккан, жана касиетин алып кете турган ишенген келинине бир касиет берген экен да, өткөрүпчү. Камыр жумур, ушундай жакшы мамиле болгон бир үлгүлөр бар да кыргыз коомундачы. Ошондой үлгүлөр менен өсүп келатабыз да. Жиде апа сөз сизден улансак, ошондой кайнене келиндин мамилелериндеги ушундай бир өзгөчө учурларды белгилеп өтсөңүз. Кыргызда айтат, келин жаман эмес, келген жери жаман деп койгон сөз бар да. Анан ошол эки жакшы келин болобу, жаман келин болобу өзүнүн жолуна салып, өзүнүн ийине келтирип, өзүнө тартып алыштагы кайнененин чоң милдети. Себеби дегенде ошол үйдүн тукумун улап, анан кайнененин орун басары болуп келип атат да, ошо келиндерчи. Ошон үчүн кайнене деген келинге деген аябай аяр мамиле жасаган. Кайнененин деген эң чоң милдети. Жаш келин келгенде эле баарын билбейт да, ошол экиге баш көз болуп, эне болуп, атасынан, энесинен бөлүнүп келди. Ошо ата эненин милдетин аткарып, бооруна тартып, анан кийин көндүрүп алышкан болчу. Мына мен келин болуп келгенде, мисалы үчүн тергөө деген бар болчу. Бул сыйлоо. Жүгүнүү деген бар болчу. Мына азыр биз көлдүкпүз, бирок биз азыркы күнгө чейин жүгүнөбүз. Мейли 80ге чыккан кемпир 90го чыккан кемпирге жүгүнөт. Тура албай атса өбөктөп туруп алып өкчөйүп, баланча жең, жүгүнүп атам деп жүгүнөт да. Бул сыйлоо, бул кадырлоо, бул ал кишиден коркуу эмес. Бул сый, кадыр. Кайсы убакта келин жүгүнбөй калган, күйөөсү өтүп кеткенде, жаш болобу, кары болобу, күйөөсү өтүп кетсе, кайындарына жүгүнбөй калган. Же болбосо күйөөсү барбы, аркасы бар, аскасы бар, аркында жөлөнөр тоосу бар деп
ошол экил күйөөсүнүн алдында таазим кылып ошонун кайын журтуна ийилип салам берип жүгүнүшкөн. Кайнененин камырынан деп коет экен. Жана жогоруда сиз айткандай өзүнүн касиетин, бир дараметин жакшы көргөн келин өткөрүп берет дегендей. Мисалы эмчи домчу болсо, ошол өзүнүн эмчилик өнөрүн, сыныкчы болсо, сыныкчылык өнөрүн келинине мурастап калтырган. Эмдеген мисалы таш менен эмдесе ташын, камчы менен эмдесе камчысын келинине калтырган жагдайлар кыргыз коомунда абдан көп кездешет. Ал эми Гүлзат эжебиз өзүнүн өнөрүн кайсы бир деңгээлде келиндерине эмеле өткөрүп берип койдуңузбу дегендей. Сиз кандай кайнене болуп атасыз, Гүлзат эже? Сиздер айткандай ар бир үй бүлөнүн өзүнүн бир жазылбаган мыйзамы болот. Мына ошол мыйзамга карата баш ийип жашашат. Анан баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дейтпеспи? Анысындай келиндер деле күнөөлөп, же болбосо кайненелер деле күнөөлөй бербешибиз керек. Бизге эң биринчи тарбия бала бакчадан башталыш керек. Биз мектепте окуп жүргөн убакта кыздар совети бар болчу. Кичинекей болсок да 5-класстан баштап ошол собранияга кирчүбүз. Мектепте начар жүргөн кыздарды тарбиялап, ошол жерде мектептин ичинде эле 5-класстан 10-класска чейин кыздар тарбиялап койчу. Анан азыр мектепке чындап келсе, мектепте бала бакчадан баштап балдарды өзүнчө, кыздарды өзүнчө, өздөрүнө баягы кыргыздын нукура тарбиясына көңүл бөлүшүбүз керек. Балдар орусчалыш, орус мектептерде окуйт, анан келип эле турмушка чыккандан сен мындай кылышың керек, сен тигин десең, орус мектепте окуган кыздарыбыз түшүнбөйт деле, чындап келсе. Ошон үчүн тарбияны бала бакчадан башташыбыз керек. Кыз бала кандай болуш керек? Андан кийин мектепте адеп сабагы деген сабакты киргизиш керек. Адеп сабагында кыздар кандай болуш керек? Мына ошо тарбия ошо мектептен башталып, бала бакчадан башталып, анан качан эле көшөгө кирип келин болгондон кийин эле сен мынтишиң керек дегенде ал кыз балага дагы өөн учурайт. Бирөөнүн бапестеп багып көкөлөтүп жүргөн кыз эле бир үйгө келин болуп келип эле анан такыр башкача бир абалга келип калса ага дагы кыйын болот. Ошон үчүн мектеп партасынан менимче ушинтип бир кыздарыбызды тарбиялап алат окшойбуз деп ойлойм. Мектеп партасына ушул сабакты киргизсе, мынакей биздин доктор, профессор эжекелерибиз отурат. Мына ушул сиздер бир атайын программа түзүп, атайын бир жобосун иштеп чыгып, мектепте кандай ошо бир түзүп чыксаңыздар, мектептен тышкары университеттерде дагы мына ушул сабакты киргизип койсо, биздин кыздарыбыз жаман эмес, азыркы кыздар билимдүү кыздар. Аламдашы борборунда жашап аткандан кийин барлык жагына билимдүү, барлык нерсеге баштары жетет, билет. Бирок салтты, наркты ала жүрүш биздин милдетибиз. Биздин дагы үйдө кайненебиз бар азыр, 85 жашта, Кудай момун киши. Биз айтканыбыз менен дагы деле келин турбайсызбы анда? Дагы эле келинмин. Жаш келин. Мынакей келиндерим өздөрү карайт дегендей. Ошон үчүн мен Кудай буйрса ушул эжекелердин, апаларыбыздын айткандан кийин ушул эфир аркылуу сөзсүз түрдө угуп аткан кыз келиндер, же болбосо апалар бир аз болсо дагы ушу салымдарын кошот деп ойлойм. Гүлзат айым, кошумча суроодо эл назарындагы, элдин көзүндөгү келиндерге кайнене болуш кандай? Абдан сонун. Булар мен колума эле келгенде ырдап же болбосо комуз ойноп калган жок. Булар 6 жашынан баштап Түркияга чейин барып, багы комуз ойноп, ырдап жүргөн экөө тең музыкант балдар, ишен экөөбүздүн дагы билимдүү балдар, кыздарыбыз, келиндерибиз. Анан сахнага алып чыгыш үчүн багы эл алдында багы өздөрүнүн талантын көрсөтүп жүрүшөт. Эл күбө, анан ырым кылып, мен өзүм ырым кылып эми ушу бизде ажырашуулар деп эжекелер айтып атпайбы? Ушу ажырашуулар болбой эле койсунчу. Тилегибиз жакшы да, тилегибиз жакшы. Ушул балда, ушу кыз ордун таап кетсе экен деп, ар бир ата-ана, ата-эне түйшөлгөн сыяктуу эле биз дагы ушул балдар бактылуу жашаса экен деп тилек кыласың да. Ар бир ата-эненин милдети ушул. Ансыңардай мен дагы ойлойм, чыгармачыл балдарды неге камап отурушум керек. Буларды ата-энеси окусун деп окуткан, институтта окуткан, консерваторияда окуткан, ана буларды мен келин кылып алгандан эле отургула, балдарды баккыла деп койгонум туура эмес. Ошон үчүн
мен бұлардың өсіп өнүгүшүнө дүйнө жүзүнө кыргыздын аспаптарын таанытышына мен чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат, ыраазычылык Бар билдиребиз. болуңуз. Аң сезимдүү адамдын айта турган жообу ушундай да. Ишен агам менен сиздер дагы сонун үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайсыздар, Гүлзат эже. Ыраазычылык билдиребиз. Эми келиндериңизден сурайынчы, кандай деп. Кандай кайнене деп? Карындаштарым, жогоруда Гүлзат эже айткандай, сиздердин дагы чыгармачыл чөйрөгө эрте аралашканыңар, бир экинчиден ушул чыгармачыл чөйрөгө келин болгонуңар, экинчиден да бир чоң, бир жагы утуш, бир жагы чоң сыноо. Болбой эле үйдөгү үйлөнүп жайлангандан кийин сөзсүз түрдө түрлүү жагдайлар, түрлүү учурлар болот да. Силер эжеге кандай келинсиңер? Силерге кандай кайнене? Атам менен апама келин болгон бизге ары сыймыктуу, ары чоң жоопкерчилик. Атам менен апам биздин үйүбүздүн жүрөгү. Апам эң мыкты кайнене. Кайнене деп айтканга деле мындай тилиң барбайт, өзүбүздүн энебиздей эле дайыма колдоп коштоп, чыгармачылык жактан, жеке жашообуздан неберелерине эң мээримдүү чоң эне, чоң ата деп айта алам. Кудайга чек шүгүр, ушундай үй бүлөгө туш болгонубузга деп. Мен деле жеңемдин сөзүнө кошулам. Мен мурдатан эле ошо айтып келчүмүн, жеңем экөөбүз дайыма сүйлөшөбүз, экөөбүз аябай бактылуу кыздар экенбиз негизи депчи. Анткени ар бир үй бүлө эми ар түрлүү болот да, адамдарга жараша, билимине жараша. Биз болсо ушу апамдай кайненеге, апам атамдай адамдардын үй бүлөсүнө туш болгон биз чынында бактылуу кыздарбыз деп экөөбүз дайыма сүйлөшүп келебиз. Анткени апам бизге эч качан ай келин деп дагы сүйлөгөн эмес да. Мына жеңеме 10 жыл, мага 5 жыл болду. Экөөбүз тең балам деп келген күнүбүздөн баштап азыркы күнгө чейин балам деп апам эч качан бизди балдарынан бөлүп келин дегендей мамиле кылган эмес да. Ошондуктан биз дагы апамдай адам болгонго аракет кылабыз. Биз дагы апабызды сыйлап, чын жүрөгүбүздөн жакшы көрүп, ата энебизди, өзүбүздүн ата энебизди кандай көрсөк, апам атабызды да ошондой жакшы көрөбүз. Эмил мырза дагы, Камбар мырза дагы кыргыздын камчы касап уулдары, алардын эмгектерин азыр дүйнөлүк деңгээлдеги ушул чыгармачылык чөйрөдөгү, музыка чөйрөсүндөгү адамдардын баардыгы баалап турган учуру, ал да кайсы бир деңгээлде кыргызга келген бир чоң ийгилик десек, жаңылышпайбыз. Мен суроо мындай бергим келип турат. Биз жана айтып өттүк, жол, нарк менен чечилсе, маселе чындап эле бат чечилет жана өзүнүн ордуна коюлат. Бирок болбой эле ар кимде бар бир кыял, ал кыялды ким тыяр дегендей, ар кимибизде кыял бар, кайненебизде дагы, келинибизде дагы дегендей. Бирок ошол маселелерди, ошондой чыңалууларды чечүүдө кандайдыр бир жолдору барбы? Ыкма барбы? Же ар бир кайнененин өзүнүн мындай методу барбы дегенде бир суроо туулат да. Ар бириңиздер кайненесиздер, ар бириңиздер келин күткөн инсансыздар. Ошондой чыңалуу учурларда чечүүнүн жолдору барбы? Кеңеш иретинде бир айтып өтсөңүздөр да. Эми азыркы заманбап ыкмаларды колдоно албайбыз, чынын айтканда. Себеби азыр эми өзүбүз дагы илимибиз жок болуп атпайбы? Улуу муундан кетип атат да. Себеби мына чек ара деген сөздү айтып кетти түшүнүктүү Мирхамед. Ушул абдан таасирлете турган нерсе да. Келинге туура мамиле жасаш керек. Мисалы, кыргыздарда мындай сөз бар. Акылдуу кайнене небересин дагы келининен кеңеш сурап сүйөт деп. Ошо канчалык чек ара аябай бек болгон да. Ушунчалык сый мамиле, ушунчалык аяр мамиле жасашкан. Менчи азыр эми эмне десем, мен ойлойм, дайыма эле ойлоном да, ушу кайнененин мектебин ачыш керек го сыягы. Себеби ушу мектепте жанагындай ата эненин чогулуштары болот эмеспи? Ошол жерге барып эле лекция окуш керек, айтыш керек. Жаш эми 40-тагы, 50-дөгү келиндерге айта жүрсөк, мисалы, ушу кыргыз үй бүлөнүн түзүлүшү жөнүндө, баалуулуктар жөнүндө, жаш кыз келиндер кут деген нерсени, бата деген түшүнүктөрдү, ушу
түпкүрдөгү түшүнүктөрдү айта жүрүш керек да. Бул жерде ошо кайненелер мектебин ачыш керек, энелер мектебин ачыш керек деген сөз болуп атпайбы? Мектеп жок кезде деле кыргыздарда тарбия болгон, мен ушуну айткым келип атат да. Себеби ошол кезде эле келин болгон, ошол кезде кайнене болгон. Бирок бүгүнкү коом өзү татаалдашып жаткан кезде кошумча каражаттар, бир кошумча жаңы жолдорун издөөгө келгенде барып келип эле баягы мектепке, анан билим берүү тармагына жүк арта баштайбыз да. Туура, мектеп ошо билим берүү тармагы мамлекеттик деңгээлде милдеттүү. Бирок могу үй бүлөлүк мамилелер, келин менен кайнене бул үй бүлөнүн мамилеси. Үй бүлөлүк мамилелерде үй бүлө биринчи орунда болуш керек. Үй бүлөлүк тарбия биринчи орунда болуш керек. Эненин тарбиясы, атанын тарбиясы, ошол байыртадан келе жаткан жанагы жакшы салттарыбызды бала чагынан, кыз кезинен кыздарга үйрөтүш керек да. Кыздарга айтып, кулагына коюп, жана чыккан кыз шийден тышкары, сен бирөөнүн бүлөсү болосуң, сен кыз үйдүн коногу деген сыяктуу нерселерди аң сезимине кичинесинен сиңдире берсе, мен турмушка чыгат турбаймынбы, мен бирөөнүн бүлөсү болот турбаймынбы, мен ошол жактын бүлөсү болот турбаймынбы деген ойлорго даяр келиш керек да. Ошондо анан ал барган жерин бүлө болуп, ошол жака алынып, эли журтуна алынып келин болот да. Мен ушуну айтам. Бирок кыргыздарда илгертен эле келинге аяр мамиле кылып, келинге көтөрүмдүү болуш керек дегенди сактап келишкен. Мисалы кыргыздар айтат, келинди 3 кар басканга чейин эч нерсе кылбаш керек келинге. Сын коюп, айтып, урушуп деген нерселер такыр болбош керек. 3 кар басканга чейин оңолбогон келин ал дээринде оңолбойт. Ошол 3 жылга чейин ал ошол үйдүн эмнеси каякта турганын, кимиси ким экенин, бир туугандары кандай экенин, алардын кулк мүнөзүн үйрөнүп, өзүнөн өзү ошол үйгө бүлө болот. Мен ушул эрежени кармаса да ойлойм да. Бирок ошол эле мезгилде ал бүгүнкү үй бүлө өзү, үй бүлө институту өтө татаал болуп бара жатат. Кайненелердин миссиясы, кайнененин орду, келиндин орду түп тамырынан бери өзгөрүп атат. Бүгүнкү келин мына могу кыздар, жана ким Гүлзат жакшы айтты, буларды эмне үчүн кармап отурушубуз керек, булардын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрү ачылыш керек деп. Бул чыгармачылык адамдар. Чыгармачылык бул чөйрөдө иштебестен күнүмдүк башка жумушта иштеген келиндер деле. Бардык келиндерибиз бүгүн билимдүү. 95% билимдүү десек болот. Алардын баарын алган билими бар, аткара турган иштери бар. Анан ошону менен эсептешиш керек да. Ошону эсептешпестен эле бул келин, бул кылыш керек, бул деген нерсе деген өтө катуу талаптардан кичине сак болуш керек деп ойлойм да. Себеби ошол келин дагы жумуштан чарчап келет. Чарчап келген келинге анан ал келгенде тамак жасайт, анан ал келгенде үй жыйнайт деген сыяктуу нерселерди күтүп отурбастан эле кайненелер, өзгөчө жаш кайненелер кайсы бир үйдөгү милдеттерди өзүнө ала жүрүш керек. Керек болсо ошо тамагын жасап койсо, ошону келин сезет. Эси бар келин болсо, апам жасап койгон турбайбы деп, ошону өзүнө бир ыраазычылык менен кабыл алыш керек. Бул жерде өтө бир тыкан жанагы үй бүлөлүк мамилелердин ар бир өзүнүн үй бүлөгө тиешелүү эрежелери болуп калыш керек да. Ким эмнени качан кылат? Анан качан туруп мага чай берет деп, саат 11ге чейин келин, мисалы үчүн 10го чейин түндө 12де жумуштан келсе, ал уктайт да. Анан мага чай берген жок да, ошондон мындай бир чатак чыгаруунун эч кажети жок. Бул бир жагы. Экинчиси, бүгүнкү кайненелер дагы жүгү оор десем болот. Илгери мына тарыхтан билебиз, бул кыргыз таануучулар деле айтат. Илгери кыргыздарда үй бүлөдө кыз мисалы үчүн тиги киши айткандай 16-сында турмушка чыкса, 18-inde, 17-сinde балалуу болсо, анын кайненеси 36-37деги аял. Толук күчү бар, бардык тажрыйбасы бар, мындай калыптанып калган киши да. Ал кайнене ошол эле мезгилде чоң эне. Ал бала бакканга жарайт. Ошон үчүн илгери жанагы балдардын биринчи, экинчи балдардын баарын эле кайната кайненелер багып калганда, кийин ал эреже дагы уланып кетти. Совет дооруна келгенде
студенттер болуп калды ал кыздар. Ошол мен өзүм ошол студенттердемин. Биз 5-чи курска, мен 5-чи курста турмушка чыктым. Менин де тең туштарым 1-чи курстан баштап эле турмушка чыгышты. Балдарын төрө эле айылга жөнөтүп атышты. Ошентип отуруп 5-чи курска келгенде 3 баланын энеси болуп калды. Ошол балдардын баарын кайненелер бакты. Себеби ал кайненелер ошол доордун кайненеси болчу. Балам окуп калсын, келиним окуп калсын деп окууга болгон мамиле өзгөчө болчу. Ошонусун алардын жүгүнүн баарын алып, балдардын баарын багып атышты. Ал ошол доордун азыркы күндөгү кайнене ким? Азыркы күндөгү кайнене дагы иштеп жүргөн кайнене. Анын да өзүнүн милдети бар. Ал пенсияга чыкса да иштеп атат. Анан ал баланы багат, ал карайт деп эле ага дагы кошумча жүктөрдү арта беришет. 70-inde, 80-inde мигранттардын балдары бар, калтырып коюп эле кетип атышат. Бул да туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн кандай гана эрежелерди сактабасак, кайсы ойлорду айтпасак дагы, бүгүнкү күндөгү, бүгүнкү шарттагы келиндин да, атанын да, баланын да, кайнененин дагы милдеттери өзгөрдү. Ушуларды эсепке алып, анан бир чечимдерге барышыбыз керек деп ойлойм да. Рахмат. Азыр ар бир адамдын жеке өздүк баракчасы бар. Социалдык тармактарда аны мындай жеке күндөлүк катары деле карасак болот да. Ар ким өзүнүн оюн жазат, ички таарынычын жазат. Же болбосо ар кандай бир тренингтерден өтөт, же тажрыйбалардан өтөт. Андан сырткары азыр коомдо ар кандай түшүнүктөр, ар кандай баалуулуктар келип атат. Ошонун бири катары жана child free деген түшүнүк пайда болду, келди. Ал баягы балалуу болбойм деген дагы, мен балалуу болбойм, мен турмушка чыксам чыгам, бирок балалуу болбойм деген дагы жаштар бар да. Же үй бүлө күтсөм күтөм, мен балалуу болбойм деген. Ушундай замандагы, ушундай ар кандай баалуулукту, ар кандай ишенимди, ар кандай чындыкты туткан келин же болбосо бир үй бүлөнүн мүчөсү ошол кыргыздын каада салтын, кыргыздын жолун, кыргыздын наркын кантип ийгерип жайгарып өзү менен кошо алып кетиш керек да. Кантип азыркы муунга сиңире алабыз? Элмира айым. Мен азыр бир эки нерсеге токтолгум келип турат да. Биринчиси, кыргызда айтат 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. 50 жыл ичинде эле жаңы муун өсүп чыгат. Анын көз карашы башка, анын иштеген иши башка, талаптары башка, мындайча айтканда. Анан кайнене экөөнүн ортосунда бир 50 жыл турса эле, экөөнүн көз карашы эки башка болуп калып атпайбы? Анан мындай учурда кандай кылыш керек? Келин сен айткандай социалдык баракчасы бар өзүнүн, билимдүү Гүлзат айткандай, өзүнүн көз карашы бар, өзүн өнүктүрөм деген. А кайнене болсо, мен келин алып эми кичине бутумду сунуп чай ичет экем деп отурган кайнене да, туурабы? А бирок ошол жаңы түзүлүп аткан үй бүлөнүн андан ары мамыр жумур болуп кетиши, андан ары ошол чоң үй бүлөгө айланып кетиши ким көбүнчө кызыктар деген суроо болот да бул жердечи. Эми мун жаштар деле кызыктар, бирок алар бүгүнкү күндүн талабы менен жашап, эртеңкиге көп анчалык мындай маани бере беришпей калып калатат. Ал эми кайнене ошонун көзү жетек да. Буга чейин далайды көргөн, далай жол баскан, ошол баласы үй бүлө куруп калса экен, ошо келген келин туруп калса экен дегенге аябай кызыктар адам. Демек ошо кайнене биринчи кадамды таштап, ал өзү ушул жашка келгени канча бала тарбиялап өстүрдү, өзүнүн методдору бар да бала тарбиялоодо. Аттегилер бала тарбиялаганды да билбейт, алар өздөрү бала боюнча жүрөт. Демек болушунча ошол келинге мындай бир өзүнүн ар жактан келаткан, өзүнүн энелеринен алган, кайненелеринен алган нерсени бир өзгөчө методдор менен бериш керек да. Эми ал методду жалпы бул деп айтыш кыйын, себеби ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жекече кайнененин көз карашы, анан келиндин көз карашы, ошонун ичинен иштелип чыгат турган нерсе болчу. Демек эң биринчи ушул жерде мен келиндин ошол үйгө түбөлүк баягы суудай сиңип таштай катып калышына эң биринчи кадамды кайнене коюш керек деп эсептейм да. Анткени кайнененин көзү жетик, көзү көрөгөч, ушундай болот. Анан экинчи токтоло кетчү нерсе, дагы бир токтолоюн деп турганым, биз баягы сөздүн күчү да иштейт деп коебуз. Ушу келинди келиним эмес кызымдай көрөм деген бир сөз бизде бар. Ушул аябай тарап кеткен. Ал эмес жана келин алып ушинтип атканда деле жок, мен кызымдай көрөм деп айтыла берет. Бул сөз менин көз карашымда бул өзү туура эмес сөз. Себеби келиндин орду башка, кыздын өзүнүн орду башка.
мен мисалы үчүн келин алып атканда айткам, мен келинимди кыздай көрөм деп айтпайм дедим. Мен келинимди келиндей эле көрөм десем, эл бир башкача болот түштүбү, Кудай сакта депчи. Анан ушул жерде келин деген сөздүн өзүнө маани бергенде бир кандайдыр бир кемсинткен нерсе катары кабыл алып атышат да. Өзгөчө азыркы жаш муундар ушундай кабыл алып атат. Келин десе эле булардын көз карашында баягы чай куюш керек, оокат кылыш керек, келин кул беле, келин күң беле деген маселе келип чыгып атпайбы? Жок. Келин деген сөздүн өзү аябай жакшы нерсе да. Келин боло албай жүргөндөр канча мындай алып караганда, Демек, эмне үчүн жана сөздүн күчү иштеп кетип атат деп азыр Алена айтса керек да бул жагын. Мен ал жагына тийишпей кое турайын. Мындай болуп атат да. Келин өзү кайнене деп коелучу. Колунда кыз да болсо, келин да болсо экөөнү эки башка мамиле кылат. Себеби кызы өзү курсагында көтөргөн, багып чоңойткон, бала кезинен берки кулк мүнөзүнүн баарын билет. Ошого чейин тарбиялаган, ал экөөнүн мамилеси бир башка. А бул башка жаңы келип атат. Эми подсознательно деп коебуз, түпкү эс тутумунда кайнене баары бир ошол эне кызын кийин башка бирөөгө кетет деп келиндики даярдайт экен. Келиниме муну үйрөтүп алайын, аны үйрөтүп алайын. Ай анан барган жериңе минтип айтпасын, кыялыңды оңдо, мисалы үчүн тамак жасаганды үйрөн, барган жериңен айтпасын деп өзү каалайбы, каалабайбы ар жагынан ошентип үйрөтөт экен. Ал эми келген келинге такыр башкача мамиле кылат экен да. Кокуй бул мен өзүм. Эртең ушул жердин очогун кармайт, эртең мени менен болот. Мага баягы улгайганда жаныма акылчым болот, кошо ээрчишкен адамым болот. Такыр эле андан да калганда мен ушунда мындай бир чогуу жашай турган, менин тукумумду улай турган деген болуп калат экен да. Ушул өңүттөн караганда кайнененин же улуу мундун мындай орду аябай чоң болот экен. Абдан жакшы айттыңыз. Мен улай турган жерге келдик да. Азыр өткөл доордо болуп атабыз да, доор алмашып атат да. Ошондуктан биз азыр бир башка баскычтан жашоодогу бир башка цивилизацияга өтүп атабыз да. Мына ушундай мезгилдерде бизде башка көйгөйлөр, башка жолдор, башка бир билимдер керек болуп атат да. Анын ичинде ошо жанагы духовный часть, биздин көзгө көрүнбөгөн закондор болуп атат да. Бизге көзгө көрүнбөгөн закондор азыр көзгө көрүнгөн закондордон дагы өтө күчтүү болуп жатат да. Алар жанагы баланын ошо өзү кандай пайда болгону, түйүлдүктө кандай пайда болгону, ал каалаган балабы, каалабаган балабы. Көбүнчө жанагы эркек күткөн кыздар же болбосо атасы мындай боюна жөнөл бүтүп калган, баягы никеге чейин бүтүп калган балдар деген сыяктуу ушундай себептер азыр абдан жакшы мындай өтө күчүнө кирип келген мезгилде. Ошондуктан биз кандай баягы физикалык биз көзүмүзгө көрүп турган заманда кандай тарбияласак деле биз сөз мененчи ал ичиндеги баягы ички проблемалар жол бербейт да. Ошондуктан эң биринчи ошо келин менен кайнененин ортосундагы болуп жаткан көйгөйлөрдүн баардыгы тең алардын бала кезинен төрөлгөндөн баштап болуп жатат. Ошондуктан эгерде кайнене өзүнүн бала кезиндеги ата энеси менен болгон мамилесин оңдой албаса, анын уландысы эле кайра келип келинине келет да. А келиндин дагы барып ошол келин болуп барды, ал жакта кайнене менен, кайната менен же күйөө менен түзө албай жаткан мамилесин бар тең ал өзүнүн ата энесинен эле ичип келген проблема болуп атат. Баягы уландылар эле болуп атат да. Ошондуктан азыркы заманда сиздер сурадыңыздар азыр кандай жолдор бар депчи. Мен ошол негизги мына эми жолдор аябай көп. Ошонун эң негизгисин айтып кетейин деп атам да. Ошондуктан бир өзүбүз келин дагы, кайнене дагы өзүнүн ата энеси менен мамилесин оңдой албаса, ал бирөөнүн үйүнө келип алып, бирөөнүн ата энеси менен мамиле түзө албайт. Ошондуктан эң биринчи үйдөгү мамилени оңдоп келиш керек да. Аны элестетсеңиз, өзүнүн ата энеси менен мамиле түзө албай атса, өзүнүн ата энесин сыйлай албай атса, өзүнүн ата энесин кабыл ала албай атса, анан келип алып бирөөнүн ата энесин каяктан кабыл алат? Бизде таарынат да көбүнчө. Келин күйөөгө таарынат, кайненеге таарынат, кайнене келинге таарынат. Бул таарынуу деген эле бул детский позиция деп коет да, бул балалык кыял да. Жанагы бала бакчада эле балдар бири-бирине таарынып эле, бирок кайра эле ойной берет го. Ошо сыяктуу да. Bir үйдүн ичинде эле 10 киши жүрөт, 10 киши бири-бирине таарына берет, сүйлөшпөй калат, айлап, жумалап, анан кайра эле баягы бир үйдө жашай беришет да. Ошо сыяктуу. Ошондуктан үй бүлөдөгү чыдап деген сөз бар эмеспи? Чыдап дегенде эки жагы бар да. Чыдаган биринчиден жакшы,
экинчиден чыдаган жаман, потому что ал чыдап жүрө эле бир күнү жарылат да, ал жарылганда катуу жарылат да. Ошондуктан чыдай турган нерсе бар, чыдабай турган нерсе бар. ошо чыдагандын да эми чыдай турган жерде да чыдаш керек да. Анан чыдабай турган жер дагы бар. Чыдабай турган жер деген эмне? Сөзсүз урушуп кетиш керек эмес, тытышып кетиш керек эмес, согушуп мушташыш керек эмес. Ошондуктан үй бүлөдөгү проблемаларда кайнене менен келин дагы, күйөө менен аял дагы, кайната дагы баардыгы сүйлөшүү жолдорун кылыш керек. Өзүлөрү чоң адамдардын позициясына өтүш керек да. Анан чечиш керек. Сиз бул жерде мынтип койдуңуз, бул жерде мынтип койдуңуз, буяк туура эмес болуп калды. Же мен туура эмес түшүнүп калдымбы? Ушуну бир чечип коелук деген дагы ошо проблема, ушундай сүйлөшүү жолдору дагы абдан жакшы жыйынтыкка алып келет. Конфликт эки тараптуу болот, дайымачы, эки тараптуу болот. Бир эле тарапта күнөө, экинчи тарапта күнөө жок деген болбойт да. Ошон үчүн эки тарап тең бири-бирин түшүнүш керек, бири-биринин кемчилигин билиш керек, ошону эске алыш керек. Анан кийин бири-бирин сыйлаганга, түшкөнгө аракет кылыш керек да. Анан кийин азыркы жаштар жөнүндө айтып атат. Жаштар, кээ бир жаштар ойлойт да, мен ушу боюнча эле жаш болуп жүрөм деп. Ушу жаштар кийин эртеңки кайнене болот, ошону сөзсүз түрдө билиш керек да. Кайненеге азыр жаштар кандай мамиле кылып атса, кийин балдары, өсүп аткан балдары ошону көрүп туруп, так эле ошондой мамиле кылышат. Ошону сөзсүз түрдө жаштар эсине салып туруш керек да. Кыргыздын салты, каадасы деп атабыз, баары жакшы. Бирок кээ бир үйдө келинди ушу келин эле жыйнаш керек, келин эле жашаш керек деп эле, анан кийин жапжаш кыздары деле, андан кичүү кыздар деле отуруп алышат да. Бул такыр туура эмес. Келинди да аяш керек. Мына жогоруда айтып кетишти. Азыр деген келиндер билимдүү, алар иштейт, алар да чарчайт. Ошон үчүн баягы аялдын жумушун бөлүп жасаса, бири-бирин сыйласа, ошондо анан кийин баягы үйдө туура мамиле болот, таарынычтар аз болот деген ойдомун. Кыргыздар айткан мындай сөздүн күчү бар депчи. Мисалы, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп атпайбызбы? Ошо батаны көп алыш керек. Анан бата берген киши дагы батаны туура бериш керек экен да. Мисалы, баарын эч нерседен кем болбо деп бата беришет. Ошо эч нерсенин ичинде жаманы да бар да. Ошон үчүн жакшыдан кем болбо деп бата бериш керек экен. Жана келиндер эмне үчүн жүгүнөт? Бата алыш үчүн. Кудай жалгасын дейт. Эми Кудай жалгаган киши кандай болот, Ошо эки Кудай жалгасын деген эле сөздүн ичинде канча тилек, каалоо жатат. Анан азыркы убакта мына мен курактуулар деле бата бергенди унутуп калганбыз. Бата бере албайбыз. Жада калса автобуска түшкөндө дагы жаштар ордун бошотуп берсе, бата бербей барып былчый отуруп алабыз. Өзүбүздүн тиги атабыздан калган орундай болупчу. Ошондо жаштарга айланайындар, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула десе, ошолордун жүрөгүнө ыйман кирип, жылуулук кирип, мындай бир көңүлдөрү көтөрүлүп калат да. Ошону биз билбей атабыз да. Бата бергенде дагычы. Мындайча айтканда, ушу мындай сый, урматтын негизи бири-бирин сыйлоодон болуп атпайбы? Ошо батаны көп берсе, жанагы отурганда чогуу таструкондо чогуу бата кылып ичсе, ырыскы топтолот дейт. Ушу кыргыздын мурунку эле каада салтын өздөштүрүп алсак, биздин укум тукумубузга чоң бир кереги тиет эле деп ойлоймун да. Рахмат. Кыргыз рухунун бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз коломтонун ээси болгон энелер жана ошол коломтонун касиетин улаган келиндердин мамилелери тууралуу сөз кылдык. Кандай гана заман болбосун, кандай гана учур болбосун, адамгерчиликтин бийиктигинен алган чечим гана үй бүлөнүн кутун сактап, улуу бийиктиктерге жетелейт деген изги тилекти менен көрсөтүүбүздү корутундулайбыз. Аман болуңуздар. Урултан тоздоп келе